Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз адабияты сабагынан видео сабак өтөбүз. Дептер ручкаңарды алып, сабакка көңүл буруп олтурула. Бүгүнкү өтө турган темабыз Алыкул Осмонов Ата журт жана кыргыз тоолору чыгармалары. Балдар, силер ушул ата журт, кыргыз тоолору дегенде көз алдыңарга кандай сүрөттөөлөр, кандай элестөөлөр келет? Ошону дептериңерге жазып койгула. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты акындын ата журт жана кыргыз тоолорлору тууралуу түшүнүк аласыңар. Ырлардагы сөздөрдүн колдонушу, андагы сүрөттөөлөр, салыштыруулар жөнүндө билип жана талдайсыңар. Жана туулган жерди сүйүүгө, таанууга жана коргоого багыт аласыңар. Силерге Алыкул Осмонов тууралуу кыскача айтып берсем, кыргыз поэзиясынын чыгаан өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов 1915 жылы Панфилов районуна караштуу Каптал-Арык айылында туулган. Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан жетим калып, токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде жүргөндө адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт. Ал 1950 жылы 12 декабрда 35 жашында дүйнөдөн кайткан. Акын тирүү болгондо быйыл 105 жашка чыгып, не деген укмуш ырларды да жаратмак. Биз буга чейин акындын Комуз, физкультура, китепти сүй жана 3-чейректе бүккөн неги кечигет ырларын окуганбыз. Эми биз силер менен ушул акындын Ата журт деген ырына кайрылсак. Бул акындын калемине таандык болгон Ата журт ырына жазылган обондорду силер менен чогуу угуп алалы. Мына балдар, биз силер менен ушул Шамшыбек Өтөбаевдин аткаруусундагы Ата журт деген обондуу ырды угуп алдык. Силер менен эми ушул Алыкул Осмонов кыргыз тоолорун кандай сүрөттөгөн, ошого көңүлүңөрдү бурабыз. Кыргыз тоолору. Тоого тоолор курамалап, курашып, узун тартып, уламалап, улашып, алда кайда кебес тартып келаткан кербенченин төөлөрүндөй чубашып. Кара соолор ар кай жерде каркайып, узун катмарлашып, калың тартып заңкайып, алмаз сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болоордо эң биринчи кыш тоңуп, аялымга ай тейлик кезинде эң биринчи ай жамынып ак болуп, түн болоордо эң кийинки түндү алып, түз жерлерден кийин кетип мунарык, дүйнө жүзү көзүн ача электе эң биринчи күндү тосуп кызарып, мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бери жагына куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап. Акын бул ырында адабиятка тиешелүү болгон салыштыруу деген терминди колдонгон. Бул салыштыруу троптун жөнөкөй түрүнө кирет. Анда мен силерге ушул
туруп жана салыштыруу жөнүндө кыскача түшүнүк айта кетейин. Чыгармадагы сөздөрдүн өтмө мааниде колдонулушу сөздөрдүн өз маанисинен башка образдык мааниге өтүп айтылышы туруп деп аталат. Ал эми салыштыруу көркөм адабиятта сүрөттөлүп жаткан нерсе ачык, даана, образдуу, таасирдүү экинчи бир нерсе менен салыштырып сүрөттөлүп берилет. Эми ушул акындын салыштырууларын карайбыз. Бул жерде тоолор жана кербенчинин төөлөрү. Бизде тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып уламалап улашып, алда кайда кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып деген ыр саптары бар. Мына ушул жерде Алык Лосмонов кыргыз тоолорун кербенчинин төөлөрүнө салыштырып сүрөттөгөн. Ушул узун тартып бири-бирине улашып, бири-бирине курашкан деп айткан жана кербенчинин алда кайда кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй жубашып дейт. Өзүңөр сүрөттө көрүп тургандай, бул жерде төөлөр бири-бирине уланып, жубашып кетип жатат. Кийинки салыштыруу. Кара зоолор ар кай жерде каркайып, катмарлашып, калың тартып заңкайып, алмаз сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып дейт. Бул тоолордо ушул бизде күн чыкканда күнгө чагылышып мөңгүлөрүбүз алмаз сындуу болуп көрүнөт жана чокулары арыстандын азуусундай арсайып дейт. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп, ай аламга ай телек кезинде эң биринчи ай жамынып ак болуп дейт. Ушул кыргыз тоолорунда биринчи жаз келет, биринчи кыш болот жана күн чыкса да биринчи ушул тоолорго тиет, ай чыкса да биринчи тоолорго чыгат. Кийинки салыштыруу. Түн болордо эң кийинки түндү алып, түз жерлерден кийин кетип мунарык, дүйнө жүзү көзүн ача электе эң биринчи күнү тосуп кызарып, мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңго муздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагына куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап дейт. Кыргыз тоолору кыргыздын баш кийими, улуттук баш кийими болгон шөкүлөгө дагы окшош жана ушул тоолордон куш эмес, бороон араң өтөт деп айтып атат. Бул жерде ушул кыргыз тоолорунун бийиктигин даңазалап берди акыныбыз. Эми балдар, биз силер менен Zoom программасында иштейбиз. Бул Zoom программасында кайрадан ата журт ырына кайрылып, жолуң кыйын үшүрсүң, өз мойнума алайын, кырсык салып кетпесин, наалат ат тизгинин шарт буруп, азабыңды из карайын жана жел тийбесин сургулук деген сөздөр өтмө маанинде колдонулган ошол сөздөрдү талкуулап чечмелейбиз. Эми ушул кайтарым байланыш үчүн Google формада иштейсиңер балдар силер. Бул Google формада силерге ушундай суроолорду түзүп койгом. Биринчи суроо: ата журт деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр? Кыскача оюңарды жазасыңар. Экинчи: мекенибиздеги чокусунан дайыма кар кетпеген кандай тоолорду билесиңер? Аларды атап жазасыңар. Үчүнчү: аска деген сөздүн лексикалык маанисин жазасыңар. Төртүнчү: адыр деген сөздүн лексикалык маанисин жазасыңар. Жана бешинчи: өтүлгөн темалардан карап салыштырууга бирдей мисал жазасыңар. Мен силерге бул суроолордун ссылкасын WhatsApp аркылуу жиберем. Ошол жерден кирип жооп жазасыңар. Ушинтип балдар, биз силер менен бүгүнкү Алык Лосмоновдун чыгармалары дагы салыштырууларды, сүрөттөөлөрдү жана өтмө маанинде колдонулган сөздөрдү билдик. Эми үйгө тапшырма, айланаңардагы тоолор тууралуу аңгеме жазасыңар. Саламатта болгула.